2 жылдан бери тамчылатып сугаруу ыкмасы өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кеңири өздөштүрүлө баштады. Бул ыкма суунун тартыштыгын билбейт. Жердин эрозияга учурашын алдын алып сугарууну да бир кыйла жеңилдетет. Түшүмдүүлүктүн да жогорулап жатканын дыйкандар байкашууда. Жөөктөп сугаруу пленка астына өстүргөн пакталар былтыр 35 центнерден пакта берди. Ошол эле сорттор, ошол эле пленканын астына бирок тамчылатып сугарууну колдонгондон кийин түшүмдүүлүк 60 центнерди берди да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал эми Кара Суу мамлекеттик сорт сыноо тилкесинин талаасында дан эгиндеринин 100гө жакын жана пактанын 17 жаңы сорту сыноодон өтүп жатат. Натыйжада эгиндин жакшы түшүм берген түрү кийинчерээк дыйкандарга сунушталат. Биздин сыноодон өткөн Зубков, Жаным деген сорттор бар. Акыркы жылда айткан мен. Анара деген сорт ушунун элдер дыйкандардын баардыгы эгип атышат. Будайдын. Андан сырткары пактанын К44 деген сорту бар. Алды райондошурду, алда кирип атат, Кытайдын сорттор болот. Дыйкандар көбүрөөк эгип атат. 3 облустун дыйкан фермерлери жаңы ыкмаларды терең үйрөнүүгө жигерденип, жер иштетүүнүн маданиятын жакшыртууну колго алышууда. Анткени түшүмдүн мол болушу, баба дыйкандын маңдай тер төгүп иштегени үзүрлүү болгонун далилдейт. 40-45 центнерден орточо түшүмдүүлүк кетип атат да. Мына кайракы жерлерден 25-30 берип атат. Бул деген уже алдын ала айта алабыз. Кудай буйрса быйыл элибиздин дыйкандар үчүн берекелүү, Кыргызстан үчүн берекелүү жыл болуп калды. Семинар кеңешменин жүрүшүндө Айыл чарба министри дыйкандардын техникалык абалынан да кабар алды. Жер ээлеринин трактор, комбайндары жаңыланган. Агрардык тармак сапаттуу техника менен жабдыла баштагандан бери түшүмдүүлүк арта баштаганын адистер белгилеп өтүштү. Жаңы техникалар келип дыйкандарга кызмат көрсөтүп, ошол эле продукциянын төмөндөшүнө, басын төмөндөшүнө, ошол кызматтардын сапаттуу, тез аткарылышына чоң өбөлгө болуп берилет. Семинар кеңешменин катышуучулары министр менен Евразия экономикалык бирлигине кирүүдөгү айыл чарба маселелери тууралуу да сүйлөшүштү. Таалайбек Айдаралиев Кыргызстандын айыл чарбасы бирликтин курамында толук кандуу өз ордун таба ала тургандыгын айтып, экспортко чыгаруу иши жакшыраарын түшүндүрдү. Актилек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош.